Балага атты ошол баланын атасы коюш керек. Ким коюш керек экен? Шеф семьи коюш керек. Эмне үчүн шеф коюш керек? Чоң атасынын да акысы жок. Чоң апасы да кое албайт. Тай атасы да кое албайт. Тай энеси да кое албайт. Үйдөгү эч ким бир гана шеф кое алат. Анан шеф келип туруп, молдеке бир битте аттап бериң десе, анда мен айтам, кел мейли. Анда кел. Ана мынакей. Могу аттын мааниси мындай экен. Бул аттын мааниси мындай экен. Бирок атка балаңа мындай, силерге мындай эжеге эмеде мындай айтканда түрткү Мухаммад деп койсоңор, балада береке болот экен. Мухаммад, Ахмад, Махмуд, Мухтар деген аттар бар да. Бул пайгамбарыбыздын асмандагы, ошондо асман ортосундагы, ана жердеги аттар деп айтабыз. Муну пайгамбар кимде ким мен атымды койсо, ошол бала эч качан жаманчылык көрбөйт деген экен. Мына ошону айтабыз. Анан биз мындай предложение бердик эже, байке менен кеңешип, мына сиздин кол коюңуз менен өтөт экен деп, машалла, өткөзөбүз. Бир нерсени эсиңерден чыгарбагыла. Кыргызда сонун сөз бар. Эки кочкордун башы bir kazanda kaynabayt deydi. Ошол себептен айланайындар бекер айтылган сөз эмес бул. Үй бүлө маселесин айтып атат. Бул казан кайнап турат, алдында от жагылып турат. Бул үй бүлөдө бир эле кочкор болуш керек. Же аял же эркек эмес. Эркек кочкор болот. Аял кочкор боло албайт. Ошо түшүнө албай коймун мен силергечи. Эмне үчүн мындай айтып атам, айланайындар?